Саламатсыңарбы балдар, кутман күнүңөр менен. Бүгүн силер менен алтын күз деген теманы өтөбүз. Анда эмесе, бүгүн силер сабакта күз мезгилинин өзгөчөлүгү, аба ырайы жөнүндө билесиңер, созулма катышкан сөздөрдү туура жазып, сүрөткө карап сүйлөм түзгөндү үйрөнөбүз. Ал эми биз дайыма эмгекчил болушубуз керек. Демек, дептерди ачып бүгүнкү числону жазабыз. Тема алтын күз, золотая осень. Алгач сөздүк жазууну жазабыз. Бул жерде созулма катышкан сөздөрдү туура жазуу. Эр, ме, кече. Демек, эр дегенде биз эр азамат жигити түшүнөбүз. Эр бул аттын эри. Ме дегенде ал карма дегенди түшүнсөк, ме дегенде бул биздин адамдардын мээси, акылы. Ал эми кече бул вчера дегенди түшүндүрөт. Эми сөз айкаштарга карайбыз. Жалбырактар түшөт, саргаят, күн кыскарат, түн узарат, келгин куштар жылуу жакка учушат, талаада түшүм жыйналат. Демек, бул сөздөрдүн баардыгы күз мезгилине тиешелүү экен. Орусчасындагы кошо окуп жаттайбыз. Эми сүрөткө карап, күз мезгили жөнүндө текст түзөбүз. Күз мезгилинде жалбырактар саргайып жерге түшөт. Күн кыскарып, түн узарат. Катуу шамал согот. Тез-тез жамгыр жаайт. Аба ырайы суук боло баштайт. Келген куштар жылуу жакка учуп кетишет. Ал эми дыйкандар талаадагы түшүмдөрүн жыйнашып, кышка даярдык көрүшөт экен. Эми биз күз мезгили жөнүндө таанышып алдык. Дептерге экинчи көнүгүүнү жазабыз. Бул жерде сөздүккө, жогорудагы сөздүккө карап, кайсыл сөздөр туура келет толуктап жазгыла. Ал эми 48-беттеги сүрөткө карап, ар бир сүрөткө кайсыл сүйлөм туура келет. Мына ошону табабыз. Биринчи сүрөттө эмнени көрүп турасыңар, балдар? Кана, кайсыл сүйлөм туура келет экен бул жерде? Демек, биз учуп бараткан куштарды көрүп турабыз. Демек, келген куштар жылуу жака учушат. Экинчи сүрөттө комбайндарды көрүп турабыз. Демек, бул жерде талаада түшүм жыйналат деген туура келет экен. Үчүнчү сүрөттө жалбырактар саргаят, жерге түшөт. Ал эми төртүнчүсүндө тез-тез жамгыр жаайт деген сүйлөм туура келет экен. Балдар, силер буга чейин биз 4 мезгил жөнүндө сөз кылганбыз. Демек, чебурашканын ордуна силер жооп бергенге аракет кылгылагын. Демек, чыпалак бала чебурашкага суроо берет экен. Чебурашка, кышында аба ырайы кандай болот? Демек, чебурашканын ордуна силер жооп бергиле. Жазында аба ырайы кандай болуш керек эле, балдар? Ал эми жайында аба ырайы кандай болот? Күзүндө аба ырайы кандай болгондугу жөнүндө биз бүгүн билдик. Демек, жооп бергенге аракеттенгиле. Ал эми үйгө тапшырма. Чайнбордто кайсы сөздөр келип чыгат табабыз. Андан кийин текстти жакшылап окуп чыккыла. Дагы бир эскертүүчү нерсе, бул күз айларына кайсы айлар кирет экен? Жаттап алгылагын, дептерге жазып алабыз. Демек, аягыбына сентябрь, 9-дун айы октябрь, 7-дин айы ноябрь болот экен. Ошону жаттайбыз.